Саламатсыздарбы. Эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Беделов. Кечки мал баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында ок атылган окуя катталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын жарандары Баткен районунун көчө бою аймагында курулуш иштерин жүргүзүп башташкан. Ал жерге Тажикстандын чек арачылары келип, курулушту токтотууну талап кылышкан. Кайым айтышуу чыргайланып, Тажик күч кызматкерлери Макаров үлгүсүндөгү тапанчадан 4 жолу асманга ок чыгарышкан. Бул боюнча эки өлкөнүн жергиликтүү чек ара кызматынын өкүлдөрү жолукту. Атайын кызмат кыргыз жарандары чек арага өтө жакын эмес, көчө бою айылынын ичинде курулуш жүргүзгөнүн белгилеген. Тажик тарап курал колдонгону туура эмес болгонун моюнга алышкан. Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлү чырга жол берген аскерге чара колдонуларын маалымдаган. Эки тарап окуяны иликтеп, жыйынтыгы боюнча жолугушуу өткөрүүнү макулдашкан. Учурда чек арада абал туруктуу экени белгиленди. Кара кечеде көмүр казуу иштери бир жумага токтотулду. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Ага ылайык аталган объектте тазалоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу 15 декабрдан 20 декабрга чейин көмүр казуу токтотулган. Белгилей кетсек, быйыл жай мезгилинде кара кечедеги ортомчулардын талаш тартышынан улам көмүр казуу, ташууда бир катар кыйынчылыктар жаралып, иштер үзгүлтүккө учураган. Анын кесепетинен өлкөдө кара отундун баасы асман чапчып, бир топ кымбаттап кетти. 12 октябрда министрлер кабинети 3 айга көмүрдүн наркына мамлекеттик жөнгө салуу киргизген. Бирок бул дагы жыйынтык бербей, баа көтөрүлө берди. 16 ноябрда президент Садыр Жапаровдун кийлигишүүсүнөн кийин Бишкекте 3000 сомдон көмүр сатуучу базалар иштей баштады. Бирок аларга чоң кезек жаралып, бир кишиге 2 тонна гана сатуу чечими чыгарылган. Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин финансы кызмат жетекчиси 34 миллион сомду кымырып алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Эске салсак, буга чейин аскер прокуратурасы пландуу текшерүү маалында ички аскерлер түзүмүндө ири коррупциялык схеманы аныктап, анда 33 миллион 946 миң сом жалган фирмалардын эсебине которулуп кеткенин таап чыккан. Ал каражат өздүк курамга сатып алына турган тамак ашка жана кийим-кечеге деп бөлүнгөн. Бул иш боюнча жооптуу кызмат адамдарына карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, кызматтык жасалмачылык жана шалакылык беренелер менен кылмыш иштери козголгон. Кармалганы шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Белгилей кетсек, буга чейин өздүк булактары бул кылмыш ишине шектүүлөрдүн 3-өө өлкөдөн качып кеткенин билдиришкен. Алар Тамчы аба майдан аркылуу Москвага учуп кеткен. Бул боюнча азырынча маалымат бериле элек. Бишкекте курулуш фирмасынын кампасы өрттөнүп кетип, бир киши каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Ага ылайык, Кырсык 1-Май районундагы Васильевский тракт көчөсүндө 17 декабрга караган түнү саат 2-де болгон. Анда автобазанын аймагында жайгашкан курулуш компаниясынын кампасынын ичинен өрт чыгып, 50 чарчы метр жер күйүп кеткен. Учурда Кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Чүйдүн Новопавловка айылында түнкүсүн электр жарыгынын өчкөнүнөн пайдаланып, уурулар турак жайларга кирип, баалуу буюм тайымдарды көтөрүп кетишүүдө. Бул тууралуу жергиликтүүлөр билдирип чыгышты. Айтымдарында түндө эле 5 үйгө ууру кирген. Буга аймактагы Комсомол РСнин электр энергиясын үнөмдөө максатында түнкүсүн көчө жарыктарын өчүрүп жатканы негиз болуп жатыптыр. Ошол эле убакта уурулуктун алдын алууда милиция кызматынын аракети да байкалбай жатат дешет Новопавловка айылынын тургундары. Акыркы бир суткада өлкөдө COVID-19дан 2 бейтап каза болуп, 29 учур жаңы катталды. Жаңы жуктуруп алгандардын көпчүлүгү Бишкек шаарында. Ал эми каза тапкандардын бири Борбор калаада катталса, дагы бир учур Талас областында. Пандемия башталгандан бери коронавирустан 2779 адам каза болду. Учурда аталган инфекциядан 651 адам дарыланып жатат. Анын 348-и үй шартында, стационарда 303 бейтап дарыланууда. Алардын 22-синин абалы өтө оор деп бааланууда. Аларда адистер 2-3 апта аралыгында коронавирустун жаңы штаммы болгон омикрон Кыргызстанга келиши мүмкүн дешүүдө. Себеби ал өтө жугуштуулугу менен айырмаланып, дүйнөнүн бир топ өлкөсүн каптап кетти. Анан да быйыл өлкөдө чектөөлөр болбогонун жана эл аралык байланыштары жанданганын эске алганда, бул штамм бир ай ичинде бизге да келет деген кооптонуу бар экен. Манас эл аралык аэропортун туман каптап жатканына байланыштуу бир нече каттамдардын учуп кетүүсү жана учуп келүүсү кармалууда. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди.
түндө коюу тумандан улам каттамдары токтотулган. Маалыматка ылайык, Алматыдагы кошумча аэродромго Стамбулдан Түрк аба жолдору, Дубайдан Fly Dubai жана Москвадан Аэрофлот конгон. Ошондой эле авиатрафик компаниясынын учагы Оштогу кошумча аэродромго барып токтогон. Ал эми Эйр Астана авиакомпаниясынын Нур-Султан жана Алматыдан уча турган каттамдары да кармалууда. Аэропорттун жетекчилиги жүргүнчүлөрдөн жана коноктордон кырдаалды түшүнүү менен кабыл алууну суранды. Бириккен Улуттар уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси боюнча 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, тиешелүү резолюция 16 декабрда БУнун башкы ассамблеясынын 76 сессиясында кабыл алынды. Резолюция БУга мүчө өлкөлөргө, тутумдун уюмдарына, башка эл аралык уюмдарга жана кызыктар тараптарга, анын ичинде жарандык коомго, жеке тармактарга жана илимий чөйрөнү тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу үчүн эл аралык жылды тийиштүү деңгээлде белгилөөгө жана тоо экосистемаларын сактоо жана туруктуу пайдаланууга чакырат. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.